Kutman günüңүздөр менен. Бул видеода биз сиздер менен Kia Picanto, башкача аталышы Kia Morning жөнүндө сөз кылабыз. Тарыхын, мүнөздөмөсүн, плюс минус жактарын айтамын. Видеонун аягына чейин көрүп, лайк басып, подписка болуңуз. Анда эмесе кеттик. Kia Picanto 2004 жылы Корея өлкөсүндө иштеп чыгарылган. Моторунун объему 1 жана 1.1 болуп иштеп чыгарылган. 61 аттын күчүнөн 65 аттын күчүнө барабар болуп, бензин моторлору менен иштеп чыгарылган жана дагы болсо 1.1 объему менен турбо дизель болуп дагы иштеп чыгарылган 75 аттын күчүнө барабар болуп, механика автомат коробкалары менен иштеп чыгарылган. 2007 жылы рестайлинг болуп өзгөрүлгөн. Фаралары өзгөрүлгөн, башкарганга мыктыраак кылып иштеп чыгарган. Машинанын алдыңкы дөңгөлөктөрү тартат. Бул кичинекей тыпыйган хэтчбектин ичине 5 адам батат. Узундугу 3 метр 535 сантиметр, кенендиги 1 метр 595 сантиметр, бою болсо 1 метр 480 сантиметр. Салмагы 897 килограмм. Kia Morning Матиздин байкеси, куюп койгондой окшош, бирок бул машиналардын авторитети жогорураак Devo машиналарына салыштырмалуу. Анткени бул машина Kia компаниясы тарабынан иштеп чыгарылган. Бирок кантсе дагы Devo, Matiz, Suzuki, Chevrolet Spark ушул сыяктуу машиналар бул Kia Picanto'nун конкуренттери. Kia Picanto саатына 60 жана 100 километрге чейин ылдамдыкта барат. Чыныгы шаар ичине колдонуучу шаардык машина. Мына ушундай кыскача толук тарыхы жана мүнөздөмөсү болду. Минус, плюс жактарын айта кетели. Плюс жактарынан баштай турган болсок, машина шаар ичине мыкты, бензинди аз жейт, шустрый, быстрый десек болот. Сырткы көрүнүшү жагы дагы томпойуп жакшынакай көрүнөт. Башкарганга ыңгайлуу, машина жаңы минип үйрөнүп жаткан адамдар үчүн мыкты. Кузов жактары дагы таза, печкалары жакшы иштейт, ичи жылуу, машина бекем, тез сатылат. Запчастары дагы кымбат эмес, ремонту дагы кымбат эмес. Машина өзүнө жарашыктуу, резвый, машина компактный. Ошол себептүү кычык жолдордон жакшы чыгып кете аласыз. Электропакет. Машина мыкты машина. Минип жүргөн кезде бул машина сиздин досуңуздай эле болуп калат. Автомат механика коробкалары бар. Бул дагы болсо плюс жагына кирет. Машина надежный машина. Дегенкиси машинаны граната, зынк, тынк, пынк десек болот. Чыныгы корейский качество. Корейс тугандар малатсы, мыкты деңгээлде иштеп чыгарган бул машиналарды. Бүгүнкү күндө бул машиналардын 4-чү поколениясына чейин бар. Өзүнүн конкуренттерин жолдо калдырып шилекейин агызып жатат. Көрүнүшү жагынан дагы, качествосы жагынан дагы, комфорт жагынан дагы. Мына ушундай плюс жактары болду. Kia Picanto, Kia Morning. Бул тыпыйган шаар үчүн болгон хэтчбек машинасынын минус жактары дагы бар. Шумализациясы бир аз начарраак, багажник жагы кичинекей, машина узак жол үчүн эмес. Запчастарын дагы табыш бир аз кыйын, заказ кылып аласыз. Ходовой жактары орто. Машина корейс тугандардыкы. Ошол себептүү бул машинанын кожасы дагы назигирээк. Катуу шамал болуп жаткан кезде катуу айдабашыңыз керек, болбосо учуп кетесиз. Албетте бул тамаша болчу. Машина дегенкиси мыкты. Жакшы карап минсеңиз, машина сизди эч качан көчөдө калдырбайт, уят кылбайт.
Машина чыныгы шаар үчүн жасалган машина. Бул машиналар Кыргызстан аймагында абдан көп эмес, бирок сиз сатып алсаңыз бул машина жана айтып өткөндөй сиздин досуңуз эле болуп калат. Kia Picanto биринчи поколениясы 2011-жылы иштеп чыгарганды токтоткон. Тактап айтканда экинчи поколениясын иштеп чыгара баштаган. Мына ушундай Kia Morning, Kia Picanto'нун кыскача толук мүнөздөмөсү плюс минус жагы жана тарыхы болду. Видео пайдалуу болду деп ойлойм. Подписка болуп лайк басканыңыз үчүн чоң рахмат. Алдыдагы мыкты, керектүү видеолорду күтүңүз. Кыргыз авто машина YouTube каналы дайыма сиздер менен жана сиздердин кызматыңызга даяр. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.